Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, кесиптештер, жалпы эле технология колдонуучулар. Азыркы замандын талабы боюнча баарыбыз эле онлайн сабак, видео сабак кантип даярдайбыз, ноутбугум жок деп көйгөй менен олтурган чагыбыз. Эгерде ноутбугуңуздар жок болсо, эч санаа тартпаңыздар. Ал үчүн мен силерге эң жөнөкөй жолун көрсөтө кетмекчимин. Бизге онлайн сабак өтүү үчүн, видео сабак даярдоо үчүн бир гана өзүбүздүн кол телефон керек. Кол телефондон пайдалансаңыздар болот. Ал үчүн бизге биринчи бул жерде PowerPoint программасын көрүп турасыздар. PowerPoint программасы керек болот. Эгерде жок болсо, телефонуңуздарда Play Market'тен скачать этип алыңыздар. Бул PowerPoint программасында өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга тиешелүү текст, сүрөттөрдү кошуп, видео слайд даярдап алсаңыздар болот. Ал слайдты даярдаган соң, мен бул слайдыма өзүм үнүмдү кошушум керек, музыка бастырышым керек. Же болбосо, менин слайдымдын ортосунда, видео сабагымдын ортосунда сабагыма тиешелүү бир чыгармадан үзүндү коюп беришим керек деп санаа тартсаңыздар, анда бизге бул жерде сиздер көрүп тургандай Capture Recorder деген программа бар. Ушул программаны Play Market'тен скачать этип алсаңыздар, аябай функциялары көп. Азыр бул программага киребиз. Мынакей, видео, фото. Бул жерде бассак изменить деп турат. Эгерде бир видеону оңдоп түзө турган болсоңуздар, редактировать видео дегенге кириңиздер. Жок, мен бир сүрөттү оңдоп түзөшүм керек, ал сүрөттүн бетине текст жазышым керек десеңиздер, бул изменить фото дегенге кирсеңиздер болот. Жок, менин слайдым даяр, PowerPoint'те жасадым, бирок ал PowerPoint'те жасаган слайдыма бир чыгармадан үзүндү кошушум керек, видео кошушум керек. Ошондой эле ал видеодон сырткары фото кошушум керек жана өзүмдүн үнүмдү запись кылышым керек десеңиздер, бул слияние видео и фото дегенди басабыз. Мынакей, бастык. Бул видео деген жерден келиңиздер, бир ошол сиздер жасаган слайдты алайлы. Мынакей, отметить кылып алдым. Бул жактан ошол сабагыбызга тиешелүү сүрөттөрдү алайлы. Мынакей. Эми караңыздар, бул жерден скоростун тездетсеңиздер болот. Бул жерден музыка бастырсаңыздар болот. Ал эми бул жерден текст жазып кошсоңуздар болот видео сабагыңыздарга. Ал эми үнүмдү кантип жазам деп аткан болсоңуздар, бул жерде мына видеонун сүрөтү турат. Ушуну бассаңыздар, моундай запись чыгат. Мынакей, учурда менин сөзүм запись болуп атат. Демек, сиздердин видео сабагыңыздар даяр. Бирок бир нерсени айтып кетейин. Жанагы мен айткан записти сабактын башында басыңыздар. Бул жерде басып туруп, мынакей. Good morning, my dear children. Деп ошентип сүйлөп, өзүңүздөрдүн үнүңүздөрдү бастырсаңыздар болот. Акырында могул сохранить дегенди басабыз. Мынакей, сиздердин сабагыңыздар өзүңүздөрдүн кол телефонуңуздарга сохранить болуп жатат, сакталып жатат. Мынакей, ушул Capture Recorder программасы менен сиздердин онлайн видео сабагыңыздар даяр болду. Сиздер менен мен Наргиза Эркебай кызы болдум. Чоң рахмат.